Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Кечи недвижимость агенттиги дагы кезектеги кардарыбыздын ачкычын алууга келип отурабыз. Кардарыбыз жаңы түшкөн Сонун райондон, жаңы райондон бир бөлмөлүү батирлүү болду. Сөзсүз түрдө ар бир нерсенин өзүнө жараша кыйынчылыктары болот. Ошол кыйынчылыктардан өткөндөн кийин гана жакшы ийгиликтерге жете алабыз. Жазгүл эженин ишин алып барганда дагы өзүнө жараша бир аз кыйынчылыктар болду, бирок ошого карабастан ишин аягына чейин чыгарып, мына бүгүнкү күндө атайын бүгүн гүл алып келдим. Бул жолу торт эмес. Себеби күн ысыкта эч нерсе деле өтпөйт, андан көрө кардарыбызга бир аз болсо дагы жакшы манай тартуулоо максатында. Албетте чоң болбосо дагы белегибиз чын жүрөктөн. Азыр болсо кардарыбызды күтүп турабыз. Кардарыбыз келсе, анан бул жер аябай аэропортко жакын болгон үчүн өзүңүздөр угуп атсаңыздар керек. Кадимкидей угулуп турат. Самолеттордун учканы аэропортко аябай жакын экен, бир ашып барса 10 мүнөттө жетет экенсиң аэропортко. Ушундай Сонун райондон үйлүү болду. Айта кетчү нерсе, сиз кайсыл жактын жараны болбоңуз, эң башкысы үй алууга чын жүрөктөн аракет кылып аягына чейин чыгарам десеңиз, анда биздин агенттикке келип кайрылсаңыз, биз сизге кубана кызмат көрсөтөбүз жана ошондой эле жумушубузду аягына чейин ушундай сонун манайда сиздин ишиңизди бүтүрүп беребиз. Кардарыбыздын үйү кайсыл аэропортко жакын экен деп дагы сурайсыздар. Андыктан айта кетейин. Кардарыбыздын үйү аэропорт Внуковага жакын экен. Кардарыбыздын үйүн, кандай үй алды, канчанчы жылы курулган бул үй, эмне үчүн бул жерден үйдү тандады, биргеликте сиздерге көрсөтүп беребиз. Андыктан кеттик. Сиздин сүйлөгөнүңүзгө элдер аябай мотивация алып мага аябай жабышты. Эжеке деген аябай сонун сүйлөптү. Сиз өзүңүз барыңыз, күлүчүн алганы деп мен. Урматтуу мекендештер, мына кезекте кардарыбыздын үйүнө да келдик. Акт бирок передачаны подписывать этип, саткандарды узатып, азыр эми үйдүн ээси менен калдык үйдө. Кардарыбыз ушундай сонун белектерди алып келип, бизде чындыгында аябай кубанычтамын. Бүгүн Жазгүл эженин үйүнө өзүңүз барып ачкычын тапшырайын деп жазгандар аябай көп болду. Үйү негизи документальный бир комната болгону менен квартираны 2 бөлмөлүү кылып перепланировка кылыптыр. Бирок эки жакта тең балкону бар экен. Ремонту жок квартиранын чындыгында, бирок Жазгүл эже өзүнүн күчүнө ишенип, Кудай буйрса, Кудай колдосо сонун кылып ремонт кылып алат, өзү каалагандай кылып. Ошо бирок үйүн потолоктору бийик, сонун, мындай аурасы жакшы экен деп айта алам. Сонун кылып ремонт кылгандан кийин дагы Жазгүл эже Кудай буйрса бизге видео тартып жөнөтөт, же болбосо конокко чакырат деп күтөбүз. Андыктан сиздин үйүңүздүн ачкычын тапшырамын, куттуктаймын, колуңузду бериңиз. Чын жүрөктөн куттуктайм. Анан баягы элдер бар да, мынтип ойлошот да, баардыгы оңой эле болуп калат. Анан бир айдын ичинде үй алыптыр, анан меники эмнеге болбой атат деген экран артында кардарларыбыз дагы бар да, мисалы. Кээ бир адамдардын жумушун токтотуш мүмкүн эмес. Прям аябай тез иши кетет. Бизге деле ошондой болсо жакшы эмеспи? Эмнеге биз алардын ишин узакка созобуз, Ал эми кээ бир учурда кардарлардын ишин өзү негизи баардык процесс 3 эле этаптан турат да.
биринчи документ келип тапшыргандан кийин банктан положительный решение чыкса, андан кийин экинчи этапка өтөбүз. Экинчи этапта баягы үй издеген моменттер, үй издеген моментте эле өзүнө жараша кыйынчылыктар бар, өзүңүздүн башыңыздан өткөрдүңүз. Анан үчүнчү этап бул оформление. Бул этап оңой эле, эгер үйдүн документтери таза болсо. Анан орустар дагы өздөрү билгендей мамиле кылып коюшат. Кээде биринчи объектиңизде көрдүңүз го, канча биздин убактыбызды алды, канча убакыт өтүп кетти анын арасында. Биринчи объектиңизде эле сонун болуп согласован болгон, бирок ошондой кыйынчылыктарга карабай, мына буюрса ийгилиги сонун болду. Азыр баягы сделка өткөндөгүдөн дагы башкача сезимдер болуп атат үйдүн ачкычын алгандан кийин. Ооба, мындай эле мыкчыбамын го. Анан кайра Самара алып кетип калчу да эле. Ошо өзүңүздүн оюңузду биздин компанияга, анан кемчиликтерибиз болсо да айта кетсеңиз, балким оңдогонго аракет кылабыз. Алдыда балким биздин кардарлардын оюндагыдай иш алып барбай жатабыз, бирок чындыгында бар күчүбүз менен, командабыз менен аябай катуу аракет кылабыз. Ошол ар бир мекендешибиздин үйлүү болушуна чындыгында бар күчүбүз менен салымыбызды кошуп, анан үйлүү кылабыз. Айта кетсеңиз. Бүгүн Кудай буйруп ошол жакшы күн келиптир. Күлүштү колубузга алдык. Кудай кааласа, Самаранын ошол эмгеги менен ошо KG недвижимость компаниясынын негиздөөчүсү, директору, главный основаниясы Самара Нурматовага эң чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Бул аябай жакшы, мындай душевный, сөзүңө жараша кыз экенсиң. Экрандан эле бетиңин кичинен көрүп алса, мен ойлоп, мендей бул да чоң эле кыз болсо керек депчи. Азыр көрүп алып, мынча чиркейдей кичинекей кызсың деп атам, аябай арлык эле супсулуу жакшынакай кыз экен, айланайын. Бели ичке болгон. Не демекчимин, бул компания эң аябай жакшы компания экен. Эч кандай сомнение кылбаңыздар. Мен деле өзүмдө оюмда, мен ушул күнгө жеткенге чейин менде деле болду. Бирок аябай мен сабырдуулук менен күттүм, аягы жакшы болот деп. Ал келди, бул келди. Кардарлардын жана биз биринчи согласовать эткен объектибизде ишенбөчүлүктөр болду, эмне болду. Алар аябай безбес эле жоголуп кетишти, бирок күттүк. Аябай күттүк, верный күттүк. Күткөн жана сабырдын түбү сары алтын дегендей, бирок действительно күткөнгө жараша мындай жакшынакай жаркыраган үйлүү болдук. Андан да жакшы квадратурасы чоң үй туш келди. Кудай буйрса жаңы, эч ким жашай элек, дом бүткөн боюнча эле мына району да жакшы. Эми өзүбүз каалагандай ремонтту кылабыз буйрса. Дагы конокторго көп чакырабыз. Баягы биринчи айтып кеткендей эле биз Самаралардын компаниясы менен биз коштошуп же ушу менен болду, мен күлүч алдым, кеттим деген оюбуз жок. Кудай буйрса мен мына Самараны айтып атам, дальнейший биз дагы иштешебиз. Бул мына Россиянын территориясында экинчи квартирам буйрса. Дагы ошо башка жерлерде дагы Кудай кааласа квартираларым бар. Ушу менен дагы негиздөөчү Самара Нурматова менен көп иштешем деген үмүттөмүн. Бүгүн мына кызымдын вручение аттестаты болду. Кудай кааласа, даже мен өзүмдүн кызымы кадр кылып ушу Самарага берейин деген оюм бар. Баягы илгертен өзүбүздөн айтылып кеткен го. Эки жакшы жайлоого чыкса, кудалашып түшөт экен, эки жаман жайлоого чыкса, кубалашып түшөт экен дегендей. Эми мына үйдүн эсебинен эмедип, Самаранын ушу жакшы мындай активный, өзү мындай активный, ответственныйлыгынан мен ушул кызга аябай ишенип калдым. Көңүлүңүздөрдү артка кайтпагыла, келиңиздер, KG недвижимость компаниясынан ушундай сонун белектерди аласыздар, келип өзү үй болосуздар, өзү көчүрүп кирип кетти. Даже биз счетчикти кантип тарткан, кайсы немелерин деталь мелочейший, тончайший деп айтып коет го орустар. Ошонун бүт баарын өзү кылып бүтүрдү. Мен эчтеке кылган жокмун, өзүм келдим, турдум, күлүштү алдым, болду. Башка калган кызматтын баардыгы ушу KG компаниясынын негиздөөчүсүнөн, ушу мүчөлөрү, ушу балдардын, кыздардын эмгектери менен ушул үйдү алып калдым. Рахмат, өтө чоң рахмат. Иштериңе ийгилик, сага ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, таптайм эле ушун жайдайым ушундай жапшырсынакай болуп, супсулуп жүрө бер. Балдарыңдын өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун, ушу өмүрлүк жарың менен өмүр бою ушундай элдерге жакшы кызматтар кылып жүрө бер. Сага ийгилик. Баягы айтат го, кайсыл жерден бир жакшы инсанга кичинекей нерсе кылсаң, аны өмүр бою унутпайт депчи. Анан бир жаман инсанга канчалык кыйынчылыктар болбосун, кандай жакшылыктарды жасаба, бирок анын баарын бир 2-3 секундта бир кичинекей жетишкенден кийин ошонун баарын унутуп кетет го. Ошол сыяктуу ар бир эле биздин агенттикке кайрылган мекендештерибизди ошол эле учурда айта кетчү нерсе, биздин агенттикке ишенип кайрылып аткан ар бир мекендештин ишенимин актап, ошолордун
кубанычына шерик болуп жүрө берели. Ар бир айткан сөздөрүңүздөргө ыраазычылык билдиребиз. Анда биздин агенттикке кайрылып үйлүү болуңуздар, сиздер дагы. Токтогула. Дагы бир үй алсаңар экинчи недвижимость алгыла, үчүнчүсүн алгыла. Ал деген недвижимость деген бул байлык. Бул биздин эле айлыгыбызда, если дагы алып кайра буну квартирага тапшырсаңыздар, кайра эле ошол киреше өзүнүн квартираны өзүнүн акчасы эле жаап койгудай. Бул эң сонун. Москвадан үйлүү болуш деген бул оңой деле нерсе эмес деп ойлойм. Бирок ошол кыйынчылыктарга карабай Самара рахмат сага. Ушунча документтерге так убагында ушундай бүтүрүп берип атасың. Жок, биз бара албайбыз, жок, биз келе албайбыз, бүгүн кыла албайбыз. Туруп туруңузчу, биздин убакыт болгондо биз өзүбүздү чакырабыз. Ушундай нерселер жок бул компаниядачы. Действительно ушундай эме болгон жок. Мен айткан күнүмдө ушу келгенде болуптур, кылабыз, жасайбыз ушул. Только так маалыматтар. Рахмат силерге чоң.